Бүгін Бишкек шаарындагы Жаштык арена спорттук концерттик комплексинде Кыргыз Республикасынын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгынын алкагында SCO Business and Industry Expo Кыргызстан 2026 эл аралык көргөзмөсү өтүүдө. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев катышууда. SCO Business and Industry Expo Кыргызстан 2026 Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кызматташтыгынын алкагындагы негизги ишкердик аянчылардын бири болуп саналат. Көргөзмө бизнес өкүлдөрүн, инвесторлорду, мамлекеттик түзүмдөрдү, соода өнөр жай палаталарын жана ШКУга мүчө мамлекеттердин расмий делегацияларын бириктирүүдө. Сегодняшняя выставка является ярким примером. Бүгүнкү көргөзмө жаңы келишимдерди түзүүгө, өлкөнүн кандай темпте жана динамика менен өнүгүп жатканын көрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түздү. Бул иш-чара Кыргызстан азыркы учурда ишенимдүү өнөктөш экенин дагы бир жолу көрсөттү. Көргөзмө өлкөнүн инвестициялык потенциалын жана экономиканын түрдүү тармактарында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүгө багытталган. Иш-чарага курулуш, тоо-кен өнөр жайы, текстиль, каржы, банк, медицина, кол өнөрчүлүк жана башка тармактардын өкүлдөрүнөн турган 40тан ашуун ата мекендик компания катышууда. Ошо Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин делегация башчылары 10 мамлекеттен барды келген. Кеше биз ошол жана инвестициялык бизнес форумду көргөнбүз. Бүгүн мына экинчи күнү бул жерде ошол выставка болуп жатат. Бул жерде ата мекендик биздин компаниялар өздөрүнүн жана продукцияларын коюшуп, бүгүнкү күндө ошол конокторго дагы кайра тартуулап жатабыз. Бул жерде бүгүнкү күндө ошол жанагы Кыргызстанда бизнес алып баруу жолдору, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жана компаниялар өнүгүп жаткандыгын, бул жерде бардык мындайчасын айтканда жайылта бүгүн дагы ошол выставканы көргөзүп жатабыз. Грандиозное мероприятие, крупный инвестиционный бизнес-форум. Казакстан мындай маанилүү иш-чарага кубануу менен катышты. Биз аймактагы досторубуз жана кесиптештерибиз менен жолугуп, келечектеги пландарды жана кызматташтыктын багыттарын талкууладык. Чынында эле күчтөрдү бириктирип, орток кызыкчылыктар үчүн биргелешкен долбоорлорду ишке ашыра турган учур келди. Көргөзмөнүн алкагында катышуучулар ар түрдүү тармактардын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып, кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулап, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууда. Негизги максатыбыз бул жерде Кыргызстандын ички потенциалын, экономикалык потенциалын, өнөр жай потенциалын, финансылык банк потенциалын, тейлөө багыттарын көргөзүп атабыз. SCO Business and Industry Expo Кыргызстан 2026 ишкердик байланыштарды өнүктүрүүгө, өлкөнүн инвестициялык потенциалын илгерилетүүгө жана ШКУ өлкөлөрүнүн ортосундагы эл аралык кызматташтык үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Айсулуу Асанбекова, Алмаз Турманбетов, Ала Тоо 24.